Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Саламатсыздар урматтуу биздин көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан бейишке даярдык каналы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздер менен периштелер кантип ыйман келтиришет деген темада сөз кылмакчыбыз. Андай болсо, биз чыгарылышыбызды баштадык. Периштелер Аллаху Тааланын кулдары болуп саналышат. Алар Аллаху Тааланын шериги эмес. Капырлар периштелерди Аллаху Тааланын кыздары деп эсептешет. Мындай ишенүү туура эмес. Аллаху Таала периштелердин баарынан ыраазы. Периштелер Аллаху Тааланын буйруктарына моюн сунушат жана күнөө кылышпайт. Эркек аял болуп бөлүнүшпөйт, үйлөнүшпөйт, балалуу болушпайт. Алар жандуу өмүр сүрүшөт. Периштелердин кишилик каталары бул зелле деп аталат. Алардын күнөөсүздүгүнө таасир кылбайт. Периштелердин саны өтө көп. Алардын канча экенин Аллаху Тааладан башка эч ким билбейт. Асманда периштелер ибадат кылбаган бош жер жок. Асманда да, жерде да, өсүмдүктөрдө, жылдыздарда, жандуулар жана жансыздарда да, жамгыр тамчыларында, бактын жалбырактарында, ар бир молекула, ар бир атомдо, ар бир реакцияда, ар бир кыймыл аракетте, кыскасы баардык нерседе периштелердин аткара турган милдеттери бар. Алар ар бир жерде Аллаху Тааланын буйруктарын орундашат. Аллаху Таала менен анын жараткан нерселеринин арасындагы курал сыпатында болуп, кээ бирөөлөрү башка периштелерге башчылык кылат. Кээ бирөөлөрү пайгамбарларга кабар жеткирүү менен алек болсо, дагы кээ бирөөлөрү адамдын жүрөгүнө жакшы ойлорду салат. Ал илхам, көңүл чабыты деп аталат. Кээ бирөөлөрү адамзаттан жана жаратылыштан кабары болбойт. Бир гана Аллаху Таалага ибадат кылуу менен алектенишет. Периштелердин канаттары бар. Алардын канаттарынын кандай экендигин биз биле албайбыз. Канаттары да өздөрүнүн денесинен болот. Христиан чиркөөлөрүндө кээ бир китептерде жана фильмдерде периштелер деп көрсөтүлүп жаткан аял сүрөттөрү ойлоп чыгарылган нерселер. Алар периште эмес, бейиштин периштелери бейиште болушат. Эң улуусу аты Рыдван. Тозок периштелери тозокто Аллаху Тааланын буйруктарын аткарышат. Алар Забани деп аталышат. Эң чоңунун аты Малик. Ар бир адамдын кылган жакшылыктары менен жамандыктарын жазып турган экөө күндүз жана экөө түндө келүүчү 4 периште Кираман Катибин же Хафаза периштелери деп аталат. Хафаза периштелери алардан бөлөк деп да айтылат. Оң жактагы периште сол жактагы периштеге амир, башчы болуп саналат. Жакшы иштерди жана ибадаттарды жазып барат. Сол жактагы периште кылган жаман амалдарды жазып барат. Кабырда капырларды жана күнөөкөр мусулмандарды азаптай турган жана кабыр суроосун сурай турган периштелер бар. Сурак суралган периштелер Мункар жана Накир, мусулмандардан сурай тургандары Мубашшир жана Башшир деп аталат. Улуу периштелер. Периштелердин бири-биринен үстүндүктөрү бар. Эң улуулары 4-төө: Жабраил алейхиссалам, Исрафил алейхиссалам, Микаил алейхиссалам, Азраил алейхиссалам. Жабраил алейхиссалам милдети пайгамбарларга вахий жеткирүү, буйрук жана тыюуларды билдирүү. Исрафил алейхиссалам сур деген кернейди үйлөй турган периште. Сурду 2 жолу үйлөйт. Биринчи үйлөгөндө Аллаху Тааладан башка жандуу нерселердин баардыгы өлөт. Экинчи жолу үйлөгөндө баардыгы кайта тирилет. Микаил алейхиссалам жокчулук, молчулук, арзанчылык сыяктуу экономикалык система куруу, тынчтык орнотуу, баардык нерселерди кыймылга келтирүү милдети аткарат. Азраил алейхиссалам адамдардын жаны алуу кызматын аткарат. Ушул 4 периштеден кийин Хамала арш периштелери деп аталуучу 4 периште бар. Алар кыямат күнү 8 болот. Муккарабин, Карубиян, Руханиян аттуу периштелер да бар. Булардын баардыгы улуу периштелер. Алар пайгамбардан башка баардык адамдардан жогору турат. Мусулмандардын олуялары жана чыныгы салих момундар төмөн сапаттагы периштелерден жогору турушат. Катардагы периштелер катардагы мусулмандардан жогору турат. Ал эми капырлар болсо жаратылган бүткүл нерседен да төмөн болушат. Мына ушуну менен биздин чыгарылышыбыз аяктады. Сиздер менен ыйман китеп каналы болду. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.